Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде маанилүү маек берүүсү. Бүгүнкү берүүбүздүн темасы ВИЧ илдети боюнча болмокчу. СПИД оорусунун алдын алуу коом үчүн абдан маанилүү. Анткени ал бир гана медициналык гана маселе эмес, социалдык, экономикалык жана гуманитардык маселелерди дагы камтыйт. Ал эми биздин коноктор Баткен облустук кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммундук жетишсиздик вирусун көзөмөлдөө борборунун кызматкерлери, эпидемиолог дарыгер Алиханова Айдай жана жугуштуу оорулар боюнча дарыгер Абдиева Насиба. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Мына өткөн айда эле Кыргызстанда дагы бир ушул ВИЧ илдети боюнча бир жакшы эмес бир кабар болду. Чүй облусунда медициналык мекемеде бир ымыркайдан ВИЧ илдети аныкталгандычы. Мындан улам бизде суроо пайда болот. Баткен облусунда ушул медициналык мекемелердеги абал бүгүнкү күндө канчалык көзөмөлдө болуп турат, канчалык ал ушул сиздердин ушул алдын алуу иштериңиздерде көзөмөл жүргүзүлүп келет деген суроо пайда болот да. Мына азыркы Баткен облусундагы абал боюнча, жалпы статистика боюнча дагы ушул Айдай алгач өзүңүз айтып баштап. Саламатсыздарбы? ВИЧ деген өзү вирус иммунодефицита человека деп орус тилинде айтылат, кыргыз тилинде адамдын иммундук жетишсиздик вирусу. Бул оору Кыргызда республика боюнча статистиканы алсак 13852 оорулуу болсо, Баткен области боюнча 369. Баткен районунда 19 эркек, 11 аял, шаарында 11 эркек, 10 аял, Кадамжайда 69, 56-сы аял, Кызылкаяда 70, 56 аял, Лейлек районунда 31 эркек, 24 аялда ВИЧ инфекциясы бар. Азыркы убакта булар антиретровирусная терапия алышат. Бул дегени вирус мындан ары вирустун нагрузкасы саны азаят дагы адам организмде, башкаларга жугуу проценти азаят. Вирус адам организмине киргенде именно иммундук клеткаларга таасир этип, иммундук клетканы күчүн азайтат дагы адам башка ооруларга каршылык кылбай калат. Вирус ВИЧ деп ошондон айтылат. Андан кийин ВИЧтин андан ары дагы вирус организмде жүрүп, иммунитетти түшүрүп отуруп, акырындагы СПИД стадиясына келет. СПИД кабылданган иммундук жетишсиздик вирусу деп стадиясы деп айтылат да. Азыркы убакта Баткен областында дагы бардык негизи эле саламаттык сактоо мекемелеринде бул ооруларга каршы санитардык талаптар дагы, эпидемиологиялык талаптар дагы күчөтүлгөн. Бардыгы таза дезинфекция, стерилизация дегендер бардыгын билишет медициналык мекемелерде. Бардыгы медициналык кароодон сөзсүз түрдө өтүшөт. Жана адамдар дагы өзүнүн ден соолугу үчүн кам көрүшүп, алдын ала мисал үчүн операция болордон алдын дагы анализ тапшырылат ВИЧке, гепатит Б сыларга. Ошол. Мына Баткен облусу боюнча жалпы 369 деп айтып атасыз ушул ВИЧ жуктургандардын саны. Анан кимдер көбүрөөк кириптер болуп атат ушул ооруга? Бул ооруга эң баягы репродуктивный возрасттагы аялдар жана эмгекке жарамдуу жаштарыбыз 30-35, 25-35 жаштагы аралыгындагы жарандар кабыл болушуп жатышат да бул ооруугачы. Себеби булардын статусу боюнча кандай? Алар жумуш бар адамдарбы, алардын мигранттарбы? Көбүнчө мигранттар болушу мүмкүн. Бул жерде жүргөндөр дагы болушу мүмкүн. Мен кошумчалай кетейин, арасында көбүрөөк миграциядан келгендер да көбүрөөк болуп атат. Азыр биздин көпчүлүк жарандарыбыз бизге жакыныраак Россия Федерациясына барып иштешеттер да. Аларда дагы плановый Сахарова деген эмелери бар, бир тапшыра тургандары бар медицинский жактан. Аныкталып келгендерден көбүрөөк болуп атат азыр. Ал жакынкы жылдары келген окшойт. Бизде мисалы азыр январдан баштап 4 жараныбыз келди. 4 айдын ичинде 4 жарандар бирден жараныбыз келип атат. Гепатит ВИЧ мененчи. Себеби ал ВИЧ чыкты, алар өзүнүн территориясынан чыгарат экендер.
Ал жаққа мысалы емгек миграциясына барғандар сөзсүз түрдө қан анализин тапшырышат. Бизге келгенде ал милдеттүү түрдө эмес. Бізде дағы жазылышы бойынша милдетті түрді. Бирок біз жұмшақты қылып тазбы милдетті түрді біз анча албай қалабыз да. Ал жаққа барганда закондор иштейт, милдетті түрді тапшырып атат. Анан аяқтан билишип, өзүнүн статусун билгенден кийин келип бизге азыр кайрылгандар көбүрөөк болуп атат. Аякта жакшы түшүндүрүү иштери жүрүп жатат окшойт. Бизде деле азырдан калган жокпуз. Биздин деле жетекчилерибиз жакшы активный иштер жүргүзүп атат. Акыркы мезгилдерде ошол күндө гана эмес, түшүнүк иштерини, жумалыктарды аткарып ататтар. Ар кандай публичный иштер жүргүзүлүп ататтар. Иштерибиз жакшы болуп атат азыр. Азыр эми мына ушул адамдын иммундук дефицит вирусу, мына СПИД деп эле элдин арасында кеңири мындай айтылып келет. СПИД бул коркунучу боюнча билбеген адам жоктур деген да. Анан бирок ошого карабастан азыркы цифраларды мына айтып атасыз, 369 Баткен облусунда. Мындан 20 жыл мурда бул 100гө жетпеген эле көрсөткүч болгондо, анан азыр эми бул нерсенин өсүп кеткендиги, элдин арасында түшүнбөй жаткандыгы, же болбосо түшүндүрүү иштеринин жүрбөй жаткандыгы буга эмне себеп болуп атат мына сиздерди? Айтыңыздар. ВИЧ инфекциясы бир эле 3 жол менен жугат өзү. ВИЧ инфекциясы жыныстык жол аркылуу жугат, парентералдык кан аркылуу жугат. Вирус менен ооруган адамдын каны болсо эгерде, анан вертикальный путь деп энеден балага боюнда бар кезинде эне эгерде ВИЧ позитивдүү дейт, ошондой болсо боюнда бар кезинде жугушу мүмкүн. Эмчек эмизгенде, төрөт учурунда жана эмчек эмизген убагында жугушу мүмкүн. Бул жерде ВИЧ инфекциясы биринчи чыкканда баягындай туура эмес жолдо жүргөн жарандардан чыккандыгына байланыштуу адамдарда ошол эле түшүнүк калып калганда бул баягы баңизат колдонгондордон чыгышы мүмкүн депчи. Азыр мисалы үчүн баягы маникюр, педикюр кылгандардан деле гепатит Б'лар жугуп атат го, ошондой эле жугуп калышы ыктымалдуулугу бар да. Стоматологиялык стоматологиялык жол менен да жугуп калышы ыктымалдуулугу бар. Бул боюнча мына сиз Насиба айым айтсаңыз толугураак кандай дагы ушул жугуш коркунучтар болуп атат? Себеби бул ВИЧ илдети ич өткөк, сасык тумоодой өзүнүн курч мүнөзүн билдирбегендиктен адамдардын ичинде жашап, адам өзүнө ойлойт да, мен жакшы жүрөм го, эмнеге дартышым керек экен, эмнеге барышым керек экен деген ой келет. Ал барыбыз деле келет. Ошонтип ойлогондугу үчүн, бирок ал ВИЧ инфекциясынын вирусу өзүнүн сөзүн 5-10 жылдан кийин айтат. Адам качан чарчаңкы болгон мезгилде, башка оорулар менен кошумча ооруган мезгилинде, же миграцияда көбүрөөк жүрүп калган, физический кыймылы көбүрөөк мезгилдерде дагы өзүнүн күчүн ачышы мүмкүн да. Биз аны качан билебиз? Адамдар көбүнчөсү кургак болуп, больницада жаткандан кийин билип ататтар. Себеби ВИЧ өзүн өзү оорутпайт да. Бул организмди слабый кылгандан кийин обычный эле фарингит, тамак оору, пневмония менен, сасык тумоо менен ооруп калышып, тапшырса ВИЧ бар экендигин билип ататтар. Иммунитет түшүп кеткенден кийин алга барат, булга барат, жакшы болуп атат. Кийин ой келип ВИЧке тапшырып көрүлөчү дегенде барса, ВИЧ чыгып калып билип ататтар. Же дагы бир-эки случайлар бар. Ушу көөлөрдөн жугуп, көөсү өлүп калгандан кийин дагы билишкен жок да. Качан аялында буттары, колдоруна бир себепсиз эле жаралар чыга баштайт. Арка жерге барат, бирок жакшы болбой эле, кийин көрсө ВИЧ бар экенин, көөсү ВИЧтен өтүп, аялдын жуккандыгы билинип атат. Ал аял ага чейин төрөгөн, алардын балдарындагы бар да эми. Бизде дагы азыр ушундай случай көп болгондуктан адамдар тоготпошу мүмкүн. Бирок ВИЧ барлар, биз кайрылат элек, ВИЧ барлар, ВИЧ өзүнө бар экенин билдиби, сөзсүз биздин борборлорубузга келип, дарын ичсе, бул коомго коркунучтуу эмес. 90-99% коомго коркунучтуу болбой калат. Ал өзү дагы өзүнүн жашоосуна гарантиясын алган болот. Дарын ичсе, ВИЧ өрчүп кетпейт, экинчи белгилери чыкпайт, туугандарына, өзүнүн жакындарына коопсуз болот, и коомго коопсуз болот, жашай берет. Бул боюнча ВИЧ мисалы чыгып калды деп айтайлы, текшерилгенде. Чыгып калгандан кийин ал адам биздин областта, биздин райондо болсо, бизге келгиси келбесе, биздин башка жердеги райондордогу область, же болбосо Бишкектеги борборлорубузга кайрылса болот. Кыргызстандын ичиндеги бардык жерине барып кайрылса болот. Анализдери, дарылары бекер, өмүр бойлук дарылар, плановый түрдөгү анализдер тапшыргандан кийин өмүр бойлук дарылар берилип турат.
Бирок ал мезгилде взаимный дагы жооп болуш керек. Больной ошо дарыны бир күн дагы калтырбай ичиш керек. Айткан саатында ичиш керек. Айткан күнүгө назге барыш керек. Дарыны алдым болду да эми деп кеткендер дагы көрөк да бизде. Ал аз айтып айтасыз, көйүп кетип иштерибиз жүргүзгөнгө карабай көйүп кетет, бирок жарандар ошол дарыларды ичпей мен жакшы жүрүп калдым деп арасында дарыны ичпей койгондуктан бирине бири жуктургандар көп болуп атат да. Биз суранарыбыз убагында кайрылып, врачтын айткандары, доктордун айткандары менен көзөмөлүндө жүрүп, эң негизгиси дарыны калтырбай ичиш керек болуп атат. Бул эми ооруду өзү негизи аталышы деле аябай мындай коомчулукта тескери ой пикирди жараткан оору болуп келген да. Анан мындан улам жанагы биздин ошол ооруну жуктуруп калган жарандарыбыз дарыланууга барганда өздөрүнүн атыны атагысы келбей, өзү жөнүндө толук маалыматты бергиси келбеген учурлар көрөк дейм да. Анан ушул учурларда аларга анонимдүү жана купуялуу кызмат көрсөтөсүз сиз? Ооба, сөзсүз түрдө бизде тестирлөөнүн анонимдүү жолу да бар. Анонимдүү дегенде бул биздин центрге келип же лабораторияга келип мен ВИЧ-ке анализ тапшырышым керек. Анонимдүү деп айтсаңыз, анда сиздин аты жөнүңүз, туулган жылыңыз эч нерсе жазылбайт, жөн гана код берилет, ошол боюнча анализ тапшырасыз, результатында ошол боюнча эле алынат. Тесттин результаты чыккандан кийин бул жерде бизде психикалык, социалдык, юридикалык жардамдар көрсөтүлөт. Психиатр менен сүйлөшүп, өзүнүн статусуну мындай кабыл алганга жардам берет. Аноним тапшырса болот. Эгер мына чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз өздөрүндө баягы күмөн жаралып калган учурларда канчалык эрте кайрылса, канчалык ошол дары-дармектерди эртерээк кабыл алса ошончолук жакшыбы? Ушул жагын да айтсаңыздар. Ооба. Туура айтасыз. Ал ооруну дарылагандан көрө алдын алган эң жакшы да. Азыр биздин жарандар да түшүнүп калды. Көөрүнө ооруткандан көрө алдын алып тапшырып коеюн, бара коеюн деп бардыгы барышаттар да. Миграцияларда дагы биздин эмезде дагы жумалактар өтөт. Жүргөндөргө. Мисалы биз 1 декабрь спид күнү каршы күрөшүү күнү да бир жумалак өтөт. Чыккандардын арасында ошол тапшыргандардан кийин чыккандар дагы бар. Ага чейин тапшырбай жүрүп, бекер анализ келиптир дегенде тапшырып чыккандар дагы көп болот бизде. Андай эмелерибиз дагы көп. Миграцияда жүрүп чыккандар дагы ошол жерде эмелер бар, өзүнүн фонддору бар. Жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, убактылуу дарысын беришеттер. Анан бирок сөзсүз түрдө өзүнүн чек-арасынан чыгаргандыктан кайра бизге келип жуткутушаттар. Бизде дагы түшүндүрүү иштерин алып барып, дарыбызды беребиз. Бизге келген жарандар боюнча биз алардын аттарын, инициативалерин айта албайбыз. Бардыгы анонимдүү жүрөт. Алар кааласа айтышы мүмкүн, тууган жакындагы тууганын же аялын айтышы мүмкүн. Кааласа айтпай койсо дагы боло берет. Биз биздин эмебиз, максатыбыз алардын атын айтуу эмес, алардын жашоого болгон көз карашын өзгөртүп, стресс абалынан алып чыгып, алардын жашоо шартын жакшыртуу болуп эсептелет. Анан мына айдайым айттыңыз, башында ушул жуктурганда бул ВИЧ, анан улам баягы оорлошкан сайын спидке өтүп кетет депчи. Анан ушул башында дарылоо, ВИЧ мезгилинде дарылоо бул ушул оорудан айыгууга жакшы мындай бир көмөк береби? Ушул боюнча дагы айтып өтсөңүз. Сөзсүз түрдө ВИЧ инфекциясын канча эрте билсек, ошончо өзүбүздүн ден соолугубузга жакшы. Бул кийинки стадияга өткөн сайын айттым го, иммундук клеткалар бардыгы өлүп калат дагы, мындайча айтканда, уже организм слабый болуп калат да. Эрте билсек, анан дарыларын берип баштайбыз, антиретровирусный терапия башталат. Жана бул кадимки адамдарда эле, башка жарандарда эле узак өмүр сүрүп, ден соолугу жакшы болот, башка адамдарга дагы жуктурбайт. Жакшы болот да. Жакшы, мына сиздердин иштеген борбордо ушул сиздердин практикада барбы ушундай баягы көп жылдык баягы тарыхы менен, ушул оору тарыхы менен келип туруп, анан узак жылдардан бери ушул жанагы дары-дармекти алып, ошонун негизинде өзүнүн саламаттыгын алып жүргөндүгүнө? Ооба, бизде андайлар көп. Биз эми жаңы эле келип жаңы эле иш баштадык. Бирок бизге чейин дарылангандардын арасынан биздин мекемебиз 2003 жылы
майда иш баштаганда ошондон бери бизде базабыз бар. Базалардан алгачкы күндөрдөн баштап келип туруп, каттоого туруп, врачтын айткандарын, эрежелерин аткарып, кошо дарысын ичкенден бери биздин армагыбыз жок, жакшы жүрүшөттөр. Ал үчүн эрежелер аткарыш керек, дарыны гана убактында ичиш керек. Азыр биздин мекемебизде боюнда барлар тапшырат, жаналардын партнерлору, жолдоштору, военныйде иштегендер, же болбосо военныйге шекирем деп документ толтуруп жүргөндөр сөзсүз түрдө тапшырышаттар. Медициналык кызматкерлер, сиз айткандай директорунан баштап кичинесине чейин кандын иштей турган мекемелер, сулуу салондору, стоматологдор, УЗИ иштегендер, персинг дагы ушундай жасагандар тапшырышаттар. Алар милдеттүү түрдө, Алар дагы милдеттүү түрдө. Жылына бир жолу. Сөзсүз түрдө алып турасыздар. Сөзсүз түрдө. Аноним түрдө өзүнүн ден соолугуна кайдер жасабаган жарандар дагы келип тапшырса болот. Азыркы учурда биздин баасы 196 сом, бул эми инфляцияга алмашып турат. Биздин борбордо ВИЧ-ке эмес, гепатит Б, С-га дагы анализ алышаттар. Эми бүгүнкү күндө мына элибиздин ушул оору боюнча түшүнүгү бир толо маалымдуу болуп калды деп айтсак болот. Анан ошого карабастан улам эле ушул жанагы статистиканын өсүп бараткандыгы бул бир эле Баткен облусунда эмес, жалпы Кыргызстан, жалпы дүйнө жүзүндө ушундай көрүнүш болуп атат. Ошого байланыштуу мүмкүн сиздерде дагы ушул биздин телекөрүүчүлөргө ушул учурдан пайдаланып кайрылып кете турган дагы мүмкүнчүлүк болуп атат. Мына айтсаңыздар болот, кандай көйгөй болуп атат бүгүнкү күндө. Ал көйгөйдү албетте бир эле сиздердин ушул борбор аркылуу күрөш жүргүзүү менен жеңүү мүмкүн эмес. Бул жерде жалпы коомчулуктун колдоосу, өзгөчө жарандарыбыздын колдоосу абдан маанилүү. Ошондуктан мына мүмкүнчүлүк берели силерге. Ар ким өзүнүн ден соолугу үчүн өзү кам көрүш керек. Бул ден соолугу чың жарандары бул мамлекетке дагы пайдасы тиет да. Ошон үчүн мамлекет тарабынан сөзсүз түрдө боюнда бар аялдарды анализ тапшыргыла деп койгон. Биринчи 12 неделяда, 12 жумалыгында, анан 30 жумалыгында сөзсүз түрдө анализ тапшырышат гепатитке, ВИЧ-ке дагы. Ошону менен кошо алардын партнерлору дагы анализ тапшырыш керек. Кээ бир убактарда айыл жергесинде иш көп болуп калганда күйөөсү мен барбайм, өзүң тапшырып кое бер деп ошенткен учурларда болуп калат да. Ошол убакта эгер ошондой убакта күйөөсү эгер ВИЧ положительный болгон болсо, ал аялына дагы жуктурат. Ал аялына жуккандан кийин баласы дагы ВИЧ менен төрөлүп калышы ыктымалдуулугу бар. Ошон үчүн сөзсүз түрдө анализдерди тапшырып, өзүң үчүн жана өзүңдөн жакындарың үчүн анализ тапшырып туруш керек. Мен дагы Кыргызстан жергесине же Баткен жергесинин баарына ден соолук каалайм. Өзүнүн ден соолугуна кайдыр жасабасын. Биз аларга жөнүндө себепчүбүз. Табылышына, пайдаланышына, дарыланышына ар ким өзүнүн ден соолугуна кайдыр жасабай, азыр бар жок жеткиликтүү. Биздин борборлордо жайгашкан, бизге эмес болсо башка жака тапшырса да болот да. Тапшырып, убагында билип, убагында дарысын ичип, Кыргызстандын өнүгүүсүнө жардам берселер болушаттыр. Рахмат эми. Эмне демекчибиз? Мына ВИЧ-СПИД бул жугуштуу инфекция, илдет экендигине, ал жугуштуу инфекция бул адамдын иммунитетине толук жок кылат турган оору. Анан эми бир кандайдыр бир жөтөлдөн же болбосо сууга өтүүдөн улам адам иммунитети төмөндөп кете турган болсо, ал оор кесепеттерге алып келиши абдан коркунучтуу экен. Ошондуктан улам бардык жарандарыбызга кайрылат элек, ушул бул илдетти алдын алууга аракет кылыңыздар. Эгер ооруп кала турган болсо, бирок аны дарылоонун жолу бар. Туурабы? Анда эмесе ушуну менен биздин силердин ошол ВИЧ-СПИД илдетине арналган берүү соңуна чыкты. Берүүнү мен Намазжан Молдоев алып бардым. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.